maseleni sizler bilen bölüşöz. Bardığımızlar kulak düşüp, ukkan maseleni jürökö tüyüp, bir tuğanlarınız bilen bölüşüp koyasızlar. İnsaniyatın tabiatında baktılуу, жашоо, каалоо баарыбызда бар. Мына ушул бактылуу жашоо менен бактысыздык исламда кандай айтылат? Бүгүн ушуга токтолуп өтөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Kullu nefsin bima kesebat rahinatun illa ashabul yamin fil cennet yetesâelûn anil muhrimin. Ar bir adam жасаган işine jaraşa sorak alınat. Hiç bir insan soraka alınmay koyulbayt taksılar. Bizdin iki dalımızda anık jana rakik degen perişteler olturat. Оң далыбыздағы олтырған періште биздин дайыма жакшы кылган салих амалдарыбызды жазып отурат. Сол далыбыздағы олтырған періште биздин кетирген кемчиликтерибизди жазат. Ошол сол далыбыздағы олтырған періште дагы биз кетирген катачылыкты дароо эле жаза калбайт. Biz bir жерден кичине мүдүрүлүп кетсек, аз-маз мүдүрүлүп bir сөздөн адашып кала турган болсок, ошол жерден баса калып атабыз да. Тоодой ката кылып көрсөтүп, баса калып, ошону бул жашоону мындай түгөтүп коюп атабыз. А периштелер Алла Таала райымдуу жана кечиримдүү зат болгондуктан периштелер да райымдуу жана кечиримдүү. Ошол сол далыбызда атайын ага ошондой вазипа берилген. Сол далыбызда олтурган периштеге берилген вазипа тапшырма адамдын кетирген кемчилигин, күнөөсүн жазасын деген вазипа берилген ага. Биз ошондой күнөө кылып ката кетиргенибизде дагы ал периште бизди эмне кылат? 3 күн күтөт. Uşu bir tova kılsa eken, Allah Taala'dan bir geçirim surasa eken, eğer de tova kılıp geçirim surasa, men uşunu жазбай эле койсом деп. Анан biz tova kılbay, geçirim surabay, şu tayranlap жүрө берсек, эми болбой калды буягы деп, анан кийин 3-чү күнү ошол нерсени анан жазат. Мына ушул жерде айтып атам, ар bir adam жасаган иши тууралуу суракка алынат. Алар зиянга учурабайт илля асхабал ямин. Ошол адамдарга эртең кыяматка барылганда китеп берилгенде эле кандай экендиги билинип калат. Кейбір insanlarga amal дептер оң жағынан беріледі. Мына оң жағынан берілгенде, ал ушундай китепти ачат, амал китеп ачылгандан кийин, анан кийин ал ошол китепте эмне кылган жакшы амалдары бар, эмне кемчиликтери бар, бардыгын көрөт. Кейбирлерине китеп сол жағынан берилет. Сол жағынан китеп келди дегиче билиш керек, бул байкуш күйдү деп. Мына ошол оң жағынан китеп келип берилген болсо, булар ошо бейишке өкүм болгон инсандар туугандар. Алар бейишке өкүм болуп бейишке киришет. Ма салакакум фи сақар. Бейишке киргенден кийин алар дозокко түшкөн инсандарды дагы көрүп турат. Анан дозокко түшкөн инсандардан алар сурайт.
Силер эмне себептен бул жака түшүп калдыңар? Эмне себептен силер дозокко түштүңөр? Деп дозокко түшкөн инсандардан сурашат. Qalу лам нака минал мусаллин. Алар айтышат, биз тирикчилик дүниеде намаз окуган эмес элек дейт. Урматтуу бир туугандарым, азыр Манас шаарында 200 миңге жакын адам жашайт. 183 миң болуш керек. Бүгүн жумага көчөлөрүбүздөн бери батпай калышыбыз керек эле. Мүмкүн 100 адамдан 1 адам жума намазга чыгып атабыз. Биз баш болуп, анан баарыбыз мактанабыз. Машалла, бүгүн мен жумага барып келдим, жумага батпай, жыл деп атып анан зорго намаз окуп келдик. Эрте менен ушул мечитке канча адам намазга чыгып атканын билесиңер дасылар? Эрте менен башка мечиттерге канча адам намазга чыгып атканын билесиңерби? Ашып барса 2 же 3 сап. Болбосо 1 сап толбойт дасылар. Биз качан сүйүнөбүз? Биз сүйүнүшүбүз керек. Качан биздин жамаат жума намазга келгенде жамаат эрте менен багымдат намазга келип калганда. Мына бул жерде сурап атат, силер неге дозокко түшүп калдыңар? Деген алар айтып атат. Биз 5 убакыт намаз окубайт элек дейт. Астагфирулла. Валам наку нут'имул мискин. Биз жетим мискиндерди көрөт элек. Бирок биз аларды кийиндирип, ичиндирип, курсактарын тойгузбайт элек дейт. Ва кунна нахуду ма'ал хайидин. Биз күнөөкөр адамдар менен дайыма жамаатташ болот элек дейт. Ал намаз окугандар эмес, намаз окуган ушул жерде отургандарыбыздын дагы баарыбыздын жоролорубуз, досторубуз, гаптерибиз бар туугандар. Гапка барып 3 саат, 4 саат ошол жерде убакыттарды өткөрүп жүрүп атабыз. Киргенден баштап бисмилла деп ошол дастарханга отургандан баштап гыйбат. Акылыбыз жетсе да сүйлөйбүз, акылыбыз жетпесе да сүйлөйбүз. Хасад. Билесиздерби? Көп сүйлөгөн адам сөзсүз түрдө сөзүнө жалган кошот. Көп сүйлөгөн адам сөзсүз түрдө сөзүнө жалган кошот. Манын ичине жалган сөздөр кошулат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан сенин үммөтүң коркок болобу дегенде, ооба, коркок болот. Ал адашабы? Адашат. Башка болобу? Болот. Сенин үммөтүң жалган айтабы дегенде ордунан туруп кеткен тасылар. Жок, менин үммөтүм жалган айтпайт деген. Мен кеззеба ла ядхулул жанна. Ким жалган айткан болсо, ал бейишке кирбейт деген. Мына биз күнөө кылган инсандар менен аралашат элек. Базарда эртеден кечке отуруп соода кылабыз. Таразадан уруп атабыз. Кытайдын товарын алып келип Туркияныкы деп сатып атабыз.
Өзбекстанда машинаның майын алып шығып, Россияныкы, Германияныкы деп пломбаны ұрып сатып атабыз. Бұл 10.000 километрге жетет деп. Ушунун бүт бардыгы бизге билинбеген менен күнөө тугандар. Ошол адамдар менен биз аралашып, чай ичип, отуруп атабыз. Арак саткандар бар, сигарет саткандар бар, насыбай саткандар бар. Биз ага көнүмүш адат болуп калган бизге. Кадимкидей эле ошону сатабыз, акчаны көтөрүп келип, балдарыбызга нан алып берип атабыз. Wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin. Biz өлгөнгө чейин кыямат күндү, кабыр азабын, ахиретти, бейишти, дозокту жалган деп келгенбиз дейт. Бар арабызда. Бейиш дозок жөнүндө айтсаң, молдолор ушуну эле айта бересиңер кечке. Ким көрүп келип тураны дейт. Ушундай акылдуу, андан акылдуу эч ким жок. Мына бул Куранда айтылып атат. Ошолардын акыбалы Куранда айтылып атат. Дозок ахил айтып атат. Биз өлгөнгө чейин ахиретти, дозок бейишти, кабырды жалган деп айтат элек дейт. Фама танфаухум шафаату шафиин. Шафаат кылуучулар эми бизди шафаат кыла алышпайт дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шафаат кылыш керек эле. Булар дозокко кирип кетти, пайгамбарыбыз аларды шафаат кыла албайт. Куран шафаат кылыш керек эле. Булар дозокко кирип кетти, шафаат кыла албайт. Орозо шафаат кылыш керек эле. Булар дозокко кирип кетти, шафаат кыла албайт. Шафаатчылардын дагы шафаатынын пайдасы булар үчүн жокко чыгып калды. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан ошол хадисти риваят кылды. Алла Таала Махшар таласына бардык инсандарды чогултат. Бардык инсандарды чогултат. Мусулманы дагы бар, мусулман эмеси дагы бар, аялы дагы бар, эркеги дагы бар, бардыгы бар. Бирок ал жерде кандай акыбалда турабыз билесиздерби? Ал жерде бардыгы энеден туума жыпжылаңач акыбалда турат. Азыр бир аялдын бир маанилүүрөөк жери билинип кала турган болсо, өлүп ошону карап башкача болуп кетет эркектер. Ал жерде жыпжылаңач, эч кийим жок, бир калкалаган кийим жок, жыпжылаңач аял турат. Бирок аны карай албайсың. Эмне себептен? Себеби алдыңда азап көзүңө көрүнүп турат. Азап көзүңө көрүнүп тургандыгы үчүн жаныңдагы адамдар кандай акыбалда турганын эсиңен чыгарып коясың. Ошого көңүл бурганга сен акыбал калбай калат. Себеби 5 мүнөттөн кийин ошол тиги көзүң көрүп турган азапка түшүп калышың мүмкүн. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөттөрүнө ушундай буйрук болот. Алардын бардыгы сажда кылышып, саждада зикир кылып, таспик тартып, узак зикир таспик тартып турган кезде Аллаху Таала ирфау руусакум. Эй, пайгамбарыбыздын үммөттөрү, башыңарды көтөргүлө. Башыңарды көтөргүлө. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эми аларды не кылат? Өзүнүн шафаатына алат. Сахабалар сурашты: "Я Расулаллах,
Адамдардың бардығы бірдей. Сен бізді қантип танып аласың, ошондой елдердің арасынан қантип танып аласың дегенде, Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты, егерде бір үйір жылқы тұрса, şu маңдайынан толы қашқасы бар жылқы ошол үйірдің арасында жүрген болса, ошол чоң қашқасы бар жылқыны көрсең, мынау менің жылқым деп танып алғанда есе, мен сілерді танып алам, сілер дарат алғаныңарда, дараттың сулары сілердің азаңарға тиген жерлерінен нұр шығып тұрғанынан танып алам деді. Жүзүбүздү жуйбуз, жүзүбүздөн нур чыгат. Колубузду мына чыканак үстүнө чейин жуйбуз, колубуздан нур чыгып турат. Бутубузду кызыл аштын үстүнө чейин жуйбуз, бутубуздан нур чыгып турат. Дарат албаган инсандан нур чыкпайт туганда. Мына ошо нур чыгып турган инсандарды, бул менин үммөтүм экен деп не кылат? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям таанып алат. Анан акырын ошоларды бөлүп алып өзünün şafaatına alat. Bugün darat alış biz için oğur olup жатат. Erten oşonda жерге barıp oşo darat algan insanlardan nur çıkıp turganын görüp, Peygamberimiz şafaat kılıp atkanын görgöndө datты өрөбүз да. Men akmak жүргөн экен ошол кезде darat албай депчи. Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям من بات في طلب الحلال أصحب مفعولا له. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dedi. Kim tündө жатканда адам жол менен дүйнө табышты талап кылып, Кудайдан тилеп, айнанайын Кудай, ушу балдарыма кандай кылып бир адалдан бир рызкы табат экенмин деп түндө ушуну ойлонуп гам кылып уктаса, эртең менен турганда ошонун күнөөлөрү магфират этип кечирилет дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жамааты менен бир жака кетип атканда жолдун боюнда олтурган бир кишини көрдү. Пайгамбарыбыз кимге жолукса биринчи салам айтар эле. Эч ким пайгамбарыбыздан оозунуп мурда салам айтып жетишпейт эле. Uşu kişinin canından öttü, Peygamberimiz salam berбей ötüp ketти. Keyin barıp, al jakta işlerim ötüp, kaytıp gele jatkanda, dagы деле жолдун boyunda bağı kişi oturgan eken. Gele jatkan кезде, Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu dep salam berip öttü. Sahabalar surады, ya Rasulallah, жана өтүп кетип атканда, ушул эле кишиге сиз салам бербедиңиз эле. Кайра келип жатканыңызда салам бердиңиz. Bunda emne sırrı var? Degende Peygamberimiz aytты, jana biz ketip atkanda dedi. Bul uşunçalık жалкоолукка berilip, uşunçalık жалкоолукка berilip oturgan eken, Allah'tın nalаты jağıp turgan eken, men oşon үчүн Allah'tın nalаты jağıp turgan adamga salam berбедим dedi. Kayra kele жатканыбызda tayagı menen жерди мындай чукуп, канткенде şu baldarımı bir adal rızkı taap, жегиз эткем деп ушунчалык гам кылып ойлонуп ойго батып отурган экен, ушундай Алла Тааланын рахмат нуру жаап турган экен, ошон үчүн мен салам бердим дейт. Кээ бир инсандар бар, чоң жолго чыгып алат, мына үйүнүн аркасына чыгып алышат, атайын алар жанагындай устулам кылып алган, забордун түгүнө атайын устул кылып койгон. Ошол жерге чыгып, папрос чегип нара кетип атканда, каяка, бияк кетип алсам, каяка, ар бирине сөз атып ошол жерде отурат. Биши жок. Буга саламан берип болбойт. Кимиңердин заборуңардын түгүндө устул болсо, бүгүн барып сындырып коюп алат аксылары. Ал устул силер үчүн жакшылык алып келбейт. Урматтуу жаштар, мен кээ бир заборлордун түгүнөн аталарды көрүп калып атам. Карып калган аталарды көрүп калып атам. Ушу аталар нар өткөн бер өткөндөрдү кичине көрүп тамаша кылсын деп отургузуп атасыңар ошол жерде. Аталарды отургузбагыла забор түгүнө. Аталарды забордун түгүнө отургузбагыла.
Atalar үйde otursun тақсылар. Забордың түгінде отырған адамға Алла Тааланың жақсы назары түшпейді тақсылар. Көшеге жаңағындай стулдарды қылбағыла. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحن فالنار أولى به. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aram tamak menen azıqtanған дене бейішке кірбейді деді. Андай дене дозаққа ғана лайықты деді. Құрметті туғандар, сода сатықта кейде арам адал шупқа аралашып кетіп жатады. 5-10 тиын қошылып қалады деп, кейде ошоға көңіл бұрбай жатабыз, кейде адат болып үйреніп қалып, ошол нерсени баамдабай да қалып жатабыз. Адал продукты сатасын, ошол адал продукты сатып атқан жерге арақ менен сигаретті да қойып атасың. Эгерде ошол арақ менен сигаретті алып қойсаң дағы, беркиден дағы ырыскы келе берет тақсыларым. Арам менен адалды ажыратып билейлик тақсыларым. Себеби ошол тапқан акчаңды сен өзүң эле жеп аткан жоксуң да. Сен аны аялыңа, балаңа, кызыңа, келиниңе алып келип берип жатасың. Аны жеген кызың төрөйт, аны жеген келиниң төрөйт. Ал балдар эртең эмне болот анан? Абу Язид Аль-Бастами деген инсан, мен ешбір инсанға жеңілген емес елем дейді. Бирок сөздөн Балх шаарынан келген бір инсанға мен жеңіліп қалдым дейді. Ал мага суроо берди дейді. Силердин тақуачылығыңардын жеткен чеги канчалык деңгээлде дегенде мен айттым дейді. Жоқ болса сабыр кылабыз, бар болса жейбиз дедим. Бул нерсени биздин Балх шаарынын иттери да кылат деп айтты дейді. Биз жоқ болса сабыр кылабыз, бар болуп колубузга тийип калса, колунда жоқ ачык отургандарга апарып беребиз дедим. Урматтуу туугандар, биз эт кайнатып, аш пышырып, жытын чыгарып, буркуратып, тамак жасап турсак, кошунабыздын шилекейи куюлуп, ачка жаткан болсо, эртең кыяматта жооп беребиз тақсыздар. Мурунку учурларда апаларыбыз нан жапса, эң биринчи үзгөн нанды ушундай алып, колубузга карматып, кошунага киргиздирер эле. Далай жолу нанды мындай ыргытып, монда кылып, ыргытып, кошунага апарып берген күндөрүбүз болгон тақсыздар. Себеби нандын жыты канчалык жерге чейин жетишин тандырда нан жеген азаматтар барыңар билесиңер. Айрыкча мына кечеги күнү, пайшамба күнү кечинде оокат кылганда оң жактан бир кошуна, сол жактан бир кошунаны чакырып, кошо олтуруп тамак жешип, өткөн кеткендерге арнап Куран окуйдулар. Азыр бул адаттар дагы калып кетип атат. Бактылуулуктун 11 белгиси бар. Жакшылап кулак түрүп угуп алыңыздар. Биринчиси, дүйнөгө кызыкпай, акыретке кызыккын дейт. Дүйнөгө кызыкпай дегенде дүйнөнү таштабат деген жок. Дүйнөнү акыреттен жогору коюп койбо деген сөз. Дүйнөнү тап, бирок акыретти унутуп калбагын. Ой пикири дайым ибадатта жана Куранда болуусу зарыл. Аз сүйлөсүн. Тил, аз сүйлөгөн адамдын тили көбүнчө зикирде болот туугандар. Эгерде көп сүйлөсө,
анын сөзүнө жалган аралашат, тил зикирден калып калат. А зикир кылбаган тил эртең тиги дүйнөгө барганда ошол кетирген убакытка ар бир минутасына жооп берет. 5 убак намазды кечиктирбей өз убагында окуу. А көпчүлүгүбүз азыр окуйбуз деп баран, намаз чыгып кетейин дегенде окулат, кээде казаян болуп кетет. Арамдан жана шектүү нерселерден мүмкүн болушунча качып сактанган. 6. Дайыма жакшы адамдар менен жүргүнүм. 7. Кичпейил бол, текебер болбогу. 8. Берешен кайрымдуу бол. Берешен кайрымдуу болуш үчүн сөзсүз түрдө эле бай болуштук керек эмес туугандар. Жоомарт, колунда жок адам да жоомарт болот. Кээде колунда бар адам да сараң болуп калат. Берген адамдын жүрөгү жылыйт, алган адамдын колу жылыйт. Эгерде берип бир жүрөгүңүздү жылытсаңыз, ошону рахатына бир батып алсаңыз, дайым бергендин үстүндө болосуз. Берген кол дайыма алган колдун үстүндө жогору турат туугандар. 9. Алла Тааланын бардык макулуктарына ырайымдуу жана мээримдүү болуш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям этегине уктап калган мышыкты ойготпостон чапанын этегин акырын кыркып, кыркылган этек менен намазга чыгып кеткен. А биз ошондой болуп кала турган болсо, бүгүнкү күнү мышыктын өпкөсүн үзө эле тебебиз. Эмне жатып алдың деп. Пайгамбарыбыз мына мышыкка боорокерлик кылган. 10. Дайыма биздин пайдабыз элге тийиш керек туугандар. 11. Өлүмдү эстен чыгарбайлык. Өлүмдү эстеп жүргөн адам дайым өзүн контролго алып жүрөт. Урматтуу туугандар, бүгүнкү сиздерге айта турган, сиздер менен бөлүшө турган маселелер мына ушулар. Эшиктен кирип келе жатканда адамдын зээни ооруй турган нерселерге күбө боруп, ошол жерден кирип келебиз туугандар. Мына Исхак деген 1 жашар бала. Лимфангиома деген оору менен ооруп атыптыр. Туркия мамлекетине барып, ошол жерден операция жасаш керек экен. Буга бир топ акча керек экен, анын бир тобун топтошуптур, дагы бир топ акчага муктаж экен. Ушуга чыгып кетип атканыбызда балдар турат. Кимде мүмкүнчүлүгү болсо 50 сом, 100 сом айырмасы жок таксыларын. Азыр булар үчүн биздин 20 сомдагы ушул Исхактын тагдырын чече турган акча таксылары. Аллахым ошол Исхактын шифа табышына ар бир таштаган акчабыз пайдасы тийген болсун. Түгөнөт деген сайын булардын арты үзүлбөй кайра көбөйүп атат таксылар. Бирок Алла Тааладан тилейлик, Аллах бардыгына кадырдат, ушундай ооруларды элибизден көтөрсүн. Бул оорулардын пайда болушу биздин жалкоолугубуздан өзүбүз себеп болуп пайда кылып атабыз туугандар. Эч ким азыр кол тегирмен иштетпей койду. Эч ким азыр кол май жубал иштетпей койду. Мурунку учурда ушундай будай дегип, кол тегирменге тартып алып, дрожжу жок, камыр турушкан нан жаап жейт элек.